өздөрүнүн өндүргөн балын дүйнөлүк экспортко алып чыксак деген тилектери бар. Сайрагүл Исраилова Ош облусунун Ноокат районунун Насирдин Исанов айыл аймагынан келген. Өзү балчылык менен алектенгенде 8 жылдын жүзү болгон. Атайын кооператив түзүп, учурда 12 адам бар. Алар менен биригип, таза бал алып, аны кандай сатуу керектигинде көйгөйлөрдү чечүүнүн үстүндө. Кайсыл гана долбоорго катышпайлы, кайсыл гана мамлекеттик иш-чараларга катышпайлы ушул бал өндүрүүнү жогорку сапатка чыгарып алсак, анан дүйнөлүк экспортко чыгарганга бир топ жол ачылып калса жакшы болмок деп ойлорун айтып атышат. Аракетчил долбоору Япония өкмөтү тарабынан дүйнөлүк банк менен өнөктөштүктө жана Агахан фондунун өлкөдөгү тоолуу аймактардагы жааматтардын өнүгүүсүн колдоо программасына атайын бизнес план менен облус боюнча $5000 чейин 12 жаран балчылыкты өнүктүрүүдө жабдыктарды долбоор жазып утуп алышкан. Коомчулугубуздан тандалып чыккан балчылар менен биригип туруп, бир максатка коюп, ошол мындайча айтканда бал тармагын өнүктүрүү, кайда сатуу, кандай балдарды өндүрүү, ошолорду макулдашып алалы деп төгөрөк стол уюштуруп жатабыз. Буга чейин да мындай семинарлар уюштурулуп, чакан ишкердикти кеңейтүүгө жана товардык көрүнүштү алармандарга сунуштоодо да бул чоң ийгилик алып келет. Андыктан мындай жолугушуулар оң жыйынтыгын берет дешет катышуучулар. Жеке аракеттенип жүргөндө биз эч кандай сатууну жакшырта алчу эмеспиз, себеби биз 1000 жакшы бал өндүргөн күндө дагы объем болбосо, көлөм болбосо, бизнесмендерди, инвесторлорду тартыш кыйын болот экен да. Иш-чаранын негизги багыты бардык балчыларды бири-бири менен баарлаштырып, тажрыйба алмаштыруу жана таза бал алып, аны сатуу сыяктуу түшүнүктөр адистер тарабынан берилди. Барчынай Жанзакова, Бектур Иманалиев, Жалал Абад шаары.